Жиынтығына келіп, бұл экономика болса, значит, бұл ахуал ешқандай оңдол болған, бұл барлығы өзгелі түшінікті дәме. Анан бұл баяғы таяқ екі жақ, ұчу екі жақ дегенге оқшашылы сияқты олады екен. Финансы, бұл экономика болыш үшін бір жақтан адамдардың білімі, деңгейлі дегенде болыш керек. Анан деңгейлі башқалар болыш үшін финансы керек екен. Шон үшін біреусіне мағыш керек. Біздіке мұндай өтелі 32 жылдан бері бір-бірімізді қайталап жүріп елі, құруқ популизм, цифраларды, ақша масса анда мұндайда еш керегі жоқ сөздерді айтып жүріп елі. Өнігу жана айтып кеттік, практически жоқ та, ешнәрсе. Қазанда болсанан кейін шөмішке шығат дегенде. Жоқ, өнігу тауыз деп атпай, жана қуат бұрын аға іштеп тұрғанда ешек мінгендер азайды деді. Мен саңа бір нәрсені айтып берейін. Мысал үшін, бұл 20-ші жыл екен, 20-ші жыл. Пасенко Всемирный банк, дүниелік банктың индекс человеческий капиталы деп шығарған, мемлекеттермен шығарған бар. 20-ші жылы Қырғызстанда 0,6 коэффициент түзді дейді. 0,6 дегені это означает дейді. Ребенок, родившийся в республике, будут продуктивны на 60%. Значит, продуктив жиынтық 60% екенбіз, да? Ошон үшін не қылыш керек? Значит, 100% продуктивности он мог бы добиться при условии полного образования и хорошего здоровья. Значит, образование жетерлік, саламаты жақсы болса, сонда 100%. Біз ем жарымдан екшін ашық болып отыр. Анан берді, біз... Анан да бір нәрсені айтып қойын. Последствия низкого уровня образования видны уже сейчас. 19 жылы анализ жүргізіп тұр, программа международной оценки компетенции взрослых, взрослое население. Ошон опрос қылғанда біздече. Опрошный взрослых Қырғызстанда көрсеткіші 90%. Значит, 90% адамдар емекен, да? Даже темаға жазып қойды. 90% взрослых Қырғызстанда без базовых знаний. Базовый нәрселерді білбейді екенбіз, да? Ана қантып біз экономиканы түшінеміз, финансын түшінеміз. Мен білем, мен айтып отқан нәрселер, мен тәжірибем башқа дегенде айтам, түшінген адам жоқ та. Біз Қырғызстанды бүгін оңдап қойыш, бұл жөнекейлі нәрсе. Азыр технология бүт барды жетішті. Бірақ ошоны түшінген еш адам жоқ та. Мен ұшымалға чейін 7 жол созы депутат болды. Bir мемлекеттің бюджетін түшінген депутатты көрген жоқпын мен. 7 шақырылыш депутаттар болды. 7 шақырылышында, бірөні да. Анан эми азыр 40-қа жақын өкмөт болып қалды, өкмөтте де жоқ. Азыр эми жанагы улуттук банктын отчеттору, мамлекеттин бюджети бекитип атат, бекитилген бюджеттин деңгээлин көрүп атабыз. Жөн популизмде жанагы дүң продукция 1 триллиондон ашты дегендей эле. 1 триллион ашты, эми бул объем туура. Бирок bir адамға келгенде ошо мурункудай көрсөтүш ошол бойдон калып атпайбы. Бул жерде инфляция, бул эми жанада айттык, бул ички дүң продукция өздүк нарк менен эсептелет. Значит, быйыл товар бүт барды бір 20-25% кымбаттады. Ошо кымбаттаганын несиесин өсүп атат да. Акчанын көлөмү өсүп атат. Акчанын, да. Бирок күчү баягы эле да. Илгери экономиканы мындай талдаш үчүн, илгери дегенде қандай, біз ем ошол уақыт іштеп қалды, есістірді. Экономиканы бүт мұндай деп, екі бағда есептешілік. Фактически баға менен, фактически баға реальный росту бербейді. Ал инфляция жаңқыдай, да? Анан сопоставим сена деп тұрып, постоянно 90-ші жылғы деп, мысалы, 91 баға менен есептеледі. Ошонда экономиканың реальный росту көрінетілі, да? Азыр мұндай анализде жоқ та. Анализ жоқ, болот серек. Анан мындай дагы бир мындай элге түшүнүктүү нерсени айталычы. Мына бизде эң ушу экономиканы түшүнгөн, финансын түшүнгөн Акылбек Жапаров деген түшүнүк бар. Текебаев аягында мактап койгон.
Бул тез ойлонот депчи. Анан сиздин оюңузча бул киши кандай? Эми Текебаев өзү түшүнөбү экономиканы? Экономика деген эмне экенин мен түшүнгөн, биздин Кыргызстанда саясатчылардан эч кимсин көргөн жокмун. Мына экономиканы түшүнүш үчүн мына мисалы үчүн мамлекеттик бюджеттин кабыл алышып атат. Бул бюджет деген эмне дегенди түшүнгөн адам барбы өзү? Бюджет деген бул ошол учурга жараша, мезгилге жараша. Мисалы үчүн 23-жыл, 24-жыл, ошо конкретный жылга ошо элдин жашаган калктын баягы муктаждыгын чечүү үчүн топтолгон акчалай фонд да. Жок, түшүнүктүү. Мен жана сурам. Акылбек Жапаров кандай киши, экономист түшүнөбү? Жок, эми көрүп атасың го, бүгүнкү деңгээлден көрсөң болот да. Жашоо деңгээлин бүгүнкү түзүлүп аткан бюджет эми жөн эле популист кылып кыйкыра берсе эле жатышып атат го. Мен мисалы үчүн аларды сизге экономика түшүнгөн адам деп мен эсептебейм. Мен личный эмем, өзүмдүн оюм. Сизге мына 2 тизгин 1 жыл бирди бердик дейли. Мына сиз ошол Акылбек Жапаров ордуна барып калсаңыз азыр эмне кылмаксыз? Экономика менен реальный иштемекмин. Реальный экономика менен. Мындай цифрларды көбөйтө коюп, башка кылып, бюджет түзүүнүн дагы мамлекет бюджет түзүүнүн мыйзамы бар. Ошо мыйзам менен бюджет түзмөкмүн. Бул бизде бюджетти дагы түшүнбөйбүз да. Бизде Конституцияда жазылып турат 10 статьяда. Мамлекеттин бюджети экиле бюджеттен турат. Республикалык, жергиликтүү бюджеттен. Же болбосо ошол жылы, эми мисалы 13-жылга болсо, ошол мамлекеттин чыгышасы менен кирешесин аныктайт деп. Булар каякта эле консолидирован андай бирине бирин кошуп 400-500 триллиондук миллиард деп каякта цифрлар. Бюджет андан ачык болуш керек, ар бир адамга түшүнүктүү болуш керек. Анан дагы бир суроо. Бюджет боюнча анан жылда эле мактанабыз, анан жылда эле карыз сурайбыз го. Эмнеге ошондой болуп атат? Вот ошо бюджеттин баягы эмелиги да. Жок, ал жөн кой, жанагы балдарыбызга тамак бере албай, мисалы бала бакчага карыз сурап жүрбөйбүз. Эми мактанарлык эч нерсе жок. Бу жерде просто популизм болуп атат. Айтып атпаймынбы, реальный түзүш керек, бюджетти реальный. Эми бир эле жаш балдарга тамак эле эмес да. Азыр мына биз ааламдаштыруу мезгилинде турабыз. Мамлекеттер бүт барды кетип атат, байып атат, башка болуп атат. Биз бүгүнкү күндө жана айтып атпайбызбы? Биринчи бизде адамдын баалуулугу болушу, адамдын баалуулугун көтөрүшүбүз керек. Адамдын баалуулугу көтөрүлүш үчүн жанагы буга билимди беришибиз керек, соответствующий ден соолук шарт түзүшүбүз керек, маданият түзүшүбүз керек. Бул эми огромный акча. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бюджет түзгөндө ошо адамдардын муктаждыгын чечүү, адамдар кандай нерсеге муктаж? Ошо биздин коомдо мына Кыргызстанда мисалы үчүн 23 болуп атат, 24-жылга бизге кандай образование керек? Жок, эми ал образование макул. Кандай жок, ал эми бул чоң маселе. Бул мисалы билим берүүнү мындай болуп атпайбы? Эми билим берүү ал башка тема. Ал билим берүүнү донор мамлекеттер, донор уюмдар талап коюп атпайбы? Мисалы мына мурунку баягы камалып чыккан бала министр. Мына Азия банкы ушундай грант берип атат, талап ушундай болуп атат, 12 жыл кылалы деди да. Анан ким грант берсе, же инвестиция берсе, же акча берсе, карыз берсечи, ошонун талабына карап кетип калып атпайбызбы бизчи? Эми кайра кече Камилеже айтып атат, азайталы деп. Туурабы? Бизде мамлекеттин кабыл кылган конституциясы бар. Туурабы? Конституцияда бар нерсе жазылган. Ошол жерде жазылып атат, мына мисалы мамлекеттин атрибуттары, жана биринчиси жанагы туу, гер, гемин депчи. Анан экинчиси борбору, үчүнчүсү акча, сом деп. Бизде ошол атрибут акчаны, сомду иштете албай атпайбыз. Бизде сен мына өзүң ойлочу, сен Кыргызстанда сом иштеп атабы? Иштеп атат го. Ичинде только сом иштеш керек. Валюта только тышкы операцияларга, тышкы келишим башкаларга. Кана ичинде иштеген. Мына пара берсең дагы, тойго кошсоң дагы барлык жерде доллар берип атасың, туурабы? Кана сом. Сом бул улуттун акчасы да. Улуттун акчасы өз улуттун экономикасы иштебесе, мамлекет эч качан өнүкпөйт. Мына азыр эң актуалдуу маселе, бир маселени актуалдуу кылып коелу, азыр аябай убактыбыз дагы көбөйүп кетти. ККМ боюнча эмне кылыш керек? Ошо ККМ койсок экономика көтөрүлүп кетет деп атат. Кандай кылса болмок ушу? ККМ эмес, мен азыр эми бүт баягы финансовый система бүт
компьютер жана IT технология IT андамында болуп кетип атпайбы азырчы? Биз бүт ошого өтүшүбүз керек. Азыр бар да бизде нак акча жок болуш керек азырчы. Бүт карта менен безналичный болуш керек, карта менен. Эми азыр бүт дүйнө ошого өтүп калды. Мына Кытай 1,5 миллиард, ошо Кытайда мурун эле наличный акчаларды 3,5% ашкан эмес. Ошон үчүн акча масса Кытайда аябай көп да. Bir adamı azırkı günde 27 bin dolara жетip kaldı. Bu yuan alganda bir 200 bin dolarına. Bir adamı akça masası şunca. Bizde 500 dolara жетпейт akça. Bir adamı sebebi jana sen bayada ayttın. Kalganı jana kömüskö dollar menen. Dollar menen kılgan emeler iç yerde emesi yok da. Oşon üçün azır biz oşo finans sistemini oşoga ötüşübüz керек, kartalarga ötüşübüz керек. Oşonda Бирөөгө пара да бере албайсың, бирөөгө бир нерсе кыла да албайсың, башка кылбайсың. Коррупцияга вот натыйжа ошондо болот. Сиз башка жагына өтүп кеттиңиз. Мен ошону айтып атам. Жок, булар бюджетти көтөрөбүз деп, мисалы президент баш болуп, бюджетти көтөрөбүз деп атат, анан бюджет көтөрөбүз деп булар салыкты көтөрүп атат. Сиз эмне кылмак истейм да ошо мисалы. Мен айтып атам, мен көмүскө экономиканы чыгармакмын. Мен көмүскө экономиканы жана да айтып бердим. Баягы таможня статистикасы 7,2 миллиард болгон экен 20-жыл. 21 жыл, 22 жыл бай 15,2 миллиард. Ошондан канча бюджет түшүш керек эле? Айтып атпаймынбы, баягы 370-360 миллиард түшүш керек эле. Бизде мына 75ке чыгыптыр, 90га чыгарат. Калганы көмүскө. Сен ККМ коюп, семичке саткандар менен топтогон акчаң бүт барына миллиард сом топтолот. Мисалы, айырдан бир эле кеткенде 100, 150, 200 миллиард кетип атпайбы? Мына көмүскө ошону айтат ошол. Ошол система өзү негизи бизде мындай да, мен мындай эмет айтып берейин. 93-жыл бизде акча алмашты, туурабы? Ошону 3 этап менен алмашты. 200 рубльге 1 сом болот. 1 сом ошондо 4 долларга эме болду. 4 күндөн биринчи срогу, экинчи срогу 4 күн, анан үчүнчү срогу 4 күн 260 рубльден алмашты да баягы. Бирок ошондо мен азыр эмеден окуп жүрөм, менде материалдар бар. 53 миллиард рубль айланган биздечи. Ошол убакта. Эми бул адамдардын баягы частный акчалары, жанагы ишканаларды, министерство, компания ушундай эмелер. Алмашканда 14 миллиард алмашты. Калган акча кайда кетти? Бүт көмүскө кирип кетти. Ошол бойдон биздин экономика мына азырга чейин көмүскө. Көмүскөдөн чыгарыш керек да. Чыгарбаса бул ККМ коесун, башка коесун, бул эч кандай эффект бербейт. И так эле төлөп атат да.